Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу саясатчы Бектур Асанов. Кош келиптирсиз, Бектур мырза. Биз алгач ушул маегибизде 5 октябрдан бери жаралган кырдаал боюнча ошонун айланасында маек куралы. Алгач эле биз ошол 5 октябрда элдин көтөрүлүшүн биз революция дейбизби же төңкөрүш дейбизби? Ушул суроону такталалы. Бул революция да эмес, төңкөрүш да эмес. Бул нааразычылык акциясы шайлоонун жыйынтыгы боюнча. Бул митингдер максатына жетти. Себеби митингде бир гана маселе менен чыккан, бул шайлоо жокко чыксын деп. Адилетсиз өткөн шайлоо жокко чыксын деп. Шайлоо жокко чыкты. Тилекке каршы бир топ иштер болуп кетти, ойду басып алышты. Бир жараныбыздан айрылдык, бир топ жарадар болду. Өкмөт отставка кетти, спикер отставка кетти. Ушунун баарын эми баягы мыйзам талаак алып келишибиз керек. Кайрадан жаңы шайлоону тезирээк өткөзүшүбүз керек. Мына ушул нааразычылык акциясынан кийин биздин өкмөт дагы отставкага кетти дейсиз. Мына кечээ Ала Арча резиденциясында өкмөт башчыны дайындаш боюнча жогорку кеңештин сессиясы болуп өттү. Анда айрым депутаттардын айтымына караганда кворум болбой өкмөт башчы мыйзамсыз шайланып калды деген кептер айтылды. Бул менен азыр чимкирге аталып калган парламент дагы бир жолу Садыр Жапаровго жасакеренебиз, жагынабыз деп Садыр Жапаров анга түртүп койгон жокпу? Сөзсүз түрдө бул жерде бардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек да. Эгерде кворум жок болсо бул маселени кайра караш керек. Экинчиден мен Садыр Жапаровду колдоп келдим. Мен саясий көз карашым көп жагынан төкөлбөйт бугачы. Бул киши менен бирок ага карап анын позициясы, бекемдиги, баягы өзүнүн баягы койгон максатына аткара билгендиги, бир сөздүү экендиги, бунун баары бүгүнкү күндө бизге керек болчу да. Стабилдүүлүк алып келген. Анын үстүнө көчөдөгү эл көпчүлүгү муну жакшы кабыл алды. Ошонун негизинде мамлекет стабилдештирүү боюнча Садыр Жапаровдун премьерлигин мен да колдогом. Аны ачык жарыя кылгам, айткам, баягы массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы да. Бирок бул киши ачык айтыш керек. Бул жерде бардык нерсе ачык болуш керек. Бул техникалык премьер-министр. Бүгүнкү парламент техникалык гана өкмөттү даяндай алат шайлоого чейинки. Себеби шайлоодон кийин эл шайлап келет. Жаңы парламент, ал туруктуу өкмөт шайлайт да. Ошон үчүн так айтыш керек. Мен шайлоо гана өткөрүп берем. Анан мындай учурда дүйнөлүк практикада бар да, бизде дагы 10 жыл болгон. Мындай техникалык премьер шайлоону өткөзүп берет, стабилдүүлүк камсыз кылат. Андан кийин ал өзү шайлоого катышпайт. Ошондой талаптар болот да, ошол милдеттерин моюнга алыш керек да, ачык айтыш керек. Анан бул жерде жанагы кворум болбой калды, айрым депутаттар келбей калды, бирок ал депутаттар келбеген депутаттардын ордунан ишеним кат аркылуу добуш беришти дейт. Бул ишеним кат кандай учурда ким аркылуу бере алса? Эми процедура боюнча бир фракциянын депутаты бир фракцияга ишеним кат берсе болобу? Жок, процедура боюнча мен бул так билбейм, бирок жумуш башталыш үчүн 61 депутат тирүү барып отуруш керек. Андан кийин добуш берүүдө да кошумча добуш үчүн эме ишеним кат берсе болот. Бул жерде 61 депутат жок, тирүү депутат. 41 депутат отурду деп атпайбы? Ошондо кворум болгон жок. Бул эгер мыйзамдын процедурасын толук сактайбыз десек, бул кворум болгон жок. Бирок мен айтып атам, моундай учурда, кырчалыш учурда анча-мынча процедура бузулганына карабаш керек. Керек болсо бүтүндөй конституцияны жокко чыгарып 10 жыл келип бийликке отурбадыбы, турабы? Мыйзам талаасынан чыгып кетип туруп, бүт жоопкерчиликти 14 киши моюнга алып отурбадыбы? Ага караганда бул эми кичине процедура бузулду, бирок макул болсок болот, кайра парламент чогулгондо кайра мыйзамдаштырып койсок болот дегенде мен дагы буну колдоп аткам да. Бирок ушул учурда баягы бул эми баягы саясий топтордун ортосунда талаш тартыш, жалпы компромисс деген түшүнүк бар да саясатта. Ошон үчүн булар Садыр Жапаров командасы менен өзүнүн пландарын так айтыш керек эле. Бүгүн бүт бардык коомчулук, өкмөттүк эмес уюмдар, коомдук ишмерлер, маданият ишмерлер баары каршы чыгып атпайбы? Себеби бул диктатураны орнотот. Себеби бул бийликти басып алам деп атат. Анан конституциялык реформа жасайм деп атат. Кантип 2 айга бийликке келген киши конституциялык реформа жасай алат? Бир. Экинчиден, бул парламенттин мөөнөтү 28 октябрда бүтөт. Бүткөн күнү бул киши премьер-министр эмес, премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп калат.
Мындайча айтканда эч кандай полномочий жок. Конституцияны өзгөртө турган бул жаңы шайланып келген кийинки парламент, туруктуу парламент. Экинчиден, парламенттин мөөнөтү бүтүп атат. Толук мыйзам талаасына келе элекпиз. Бир гана узак мөөнөткө легитимдүү президент. Президент калыш керек. Президент өзү айтпадыбы, мен парламент шайланып келсин анан кетем дегендей. Парламент шайланып келсе президент отуруш керек. Бул жерде талаш болбош керек. Өкмөт башчы катары Садыр Жапаров дайындалды, ал жарыя болду дегендей, ушул башка өлкөнүн жетекчилери куттуктабай жатканын кандай түшүнсөк болот? Эл аралык коомчулук тааныш керек. Таанып атабы? Эми куттуктабайт, себеби президент премьер болуп отура элек. Бул жыйындын токтомун чыгыш керек, токтомго кол коюш керек. Жыйындын спикердин милдетин аткаруучу, бүгүн спикер жок да, төраганын милдетин аткаруучу. Ал кол коюш керек, анан ал президентке жөнөтүш керек. Президент указга кол койгондон кийин күчүнө кирет. Андан кийин келип бул ант бериш керек парламентке. Парламент ант бергенден кийин толук кандуу премьер-министр деп жарыя кылса болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук куттуктабай атканы ушул. Иш бүт элек деген сөз да. Анын үчүн да иш бүт элек эмес. Ошол добуш берүүнүн өзү, аны бекитүүнүн өзү кворумсуз, мыйзамсыз деген талаш тартыш болуп атпайбы? Легитимсиз болуп. Легитимсиз деп. Ошондуктан азыр саясий күчтөр, мен оюмча Садыр Жапаров баш болгон анын командасы эң биринчи президент менен, анан ага макул эмес берки фракциянын жетекчилери менен, депутаттар менен отуруп сүйлөшүш керек. Ансыз күчкө салам, кайра зордук зомбулук менен барып отуруп калам деген ал ишке ашпайт. Себеби зордук зомбулук азыркы күнү болбойт. Себеби баягы өтө калың масса ал шайлоону жокко чыгаруу үчүн чыккан. Аны эске алыш керек. Экинчиден, стабилдүүлүк барыбыз керек. Бүгүн тирешип чечүү учур эмес. Ушундай жаралып калган кырдаалдан тезирээк чыгыш үчүн кандай жол менен барсак тезирээк укук талаага чыгабыз? Эгерде бүгүнкү күндө тил табышы болбосо, Садыр Жапаров менен парламенттин башка фракциялардын жетекчилери, фракциялар менен, ошол менен президент менен тил табышы болбосо, анда бүгүнкү күндө мыйзамдуу өкмөт бар. Өкмөттүн милдетин аткаруучулар. Премьер-министр баары кетти, бирок милдет аткаруучу болуп калды да. Премьер-министр ал кызматынан кетти да. Биринчи вице премьер-министрлер бар иштеп атат да. Убактылуу милдетин аткаруучулар шайлоого чейин иштей берет булар. Азыр бүгүнкү күндө бийликтеги вакуумдук жок уже. Эми азыр мен саясатчымын дегендер эмне себептен бириге албай жатасыздар? Биригип бир муштумдай болуп ушундай кырдаалдан чыгып кетсеңиздер болот беле? Болот эле, да, болот эле. Бул жерде биз сырткы факторду эске алышыбыз керек. Сырткы фактор, улуу өлкөлөр өзүнүн кишисин өткөзүп кеткенге, баягы өзүнүн таасирин күчөткөнгө аракет кылып атат. Ошондуктан баягы батышчыл, орусчачыл деп тирешүүлөр болуп атпайбы? Ошондо таасир аябай чоң. Экинчиден, компромисске эч качан келбейт. Эгерде премьер-министр техникалык премьер-министр деп өзүн жарыя кылмайынча. Баары чочуп атпайбы? Бул бийликти басып алып, президенттин милдетин аткаруучу болуп, анан конституцияны өзгөртөм, тике президенттик башкаруу жасайм, анан партиялык тизмени жок кылам, жеке мандаттуу мажоритардык системага өтөм деп атпайбы? Бул деген бүтүндөй мамлекетти басып алып, мамлекеттик түзүлүштү түп тамырынан бери өзгөртөм деген каалоо да. Бул каалоо жакшылыкка алып келбейт. Экинчиден, кыргыз эли президенттик шайлоонун президентти 2 жолу, 3 жолу көрдү. Тике президенттик башкарууну. Ошондуктан бул алыс калып барчу ой эмес. Экинчиден, дүйнөлүк коомчулук колу коңшулар карап турат. Кыргызстанда демократия калыптанып жаткан өлкө. Эл макул болуп, сиз президент болуңуз, бизди Түркмөнбашыга окшоп мамлекетти башкарыңыз, биз башыбыз жерге ийип, пакта кайдаңыз пактага, мал кайдасаңыз не деп коет илгери, кой кыркымга айдасаңыз кой кыркымга барабыз деген эл жок. Ошондуктан мен айтат элем, ошол Садырдын тегерендеги жигиттерге алар ойлонуш керек, бүгүнкү реалдуулук менен эсептешиш керек. Экинчиден, алардын баарын колго алам, баарын бийликти басып алам дегенге эч кандай мыйзамдык негиз жок. Эми азыр коомчулук арасында, айрыкча жаштар арасында люстрация болуш керек, жаңыланыш керек, тазаланыш керек деген талаптар коюлуп атпайбы? Сөзсүз. Мына эгер ушундай люстрацияга барсак,
биз кандай критерий менен саясатчыларды тандап алышыбыз керек? Люстрация сөзсүз болуш керек. Люстрация болуш керек. Эми бул баягы дүйнөлүк бизге окшогон өлкөлөрдүн көбү мындан өттү да. Мисалы чыгыш Европа өлкөлөрү 90-жылдардан кийин, коммунисттик режимден кийин люстрация мыйзамдарын кабыл алган. Мунун ар кандай жолдору бар да. Ошол буну да люстрацияны дагы бүгүнкү парламент эмес, жаңы келген парламент мыйзам кабыл алып, ошонун негизинде жүргүзүш керек. Анын ар кандай критерийлер бар. Ошол бизге ылайыктуу критерийлерди алыш керек. Менин оюмча, Кыргызстанды ушул акыбалга алып келген саясатчылар, укук коргоо органдарында иштегендер, ошолор биринчи кезекте тартылыш керек. Себеби мамлекет ушул акыбалга алып келишти. Баягы соттор, жогорку соттун мүчөлөрү көбүнчө ошого окшогондо биринчи кезекте тартылыш керек да. Мына люстрация дейт, тазалануу, жаңылануу, жаштар келсин деп атпайбы? Анан ушул жаштар келсе, бул ички саясатты билип, анан сырткы, тышкы саясатты. Эми мындай да, бул кесипкөй адис болуш керек. Бул мындай да, жаштар келсин, аялдар келсин, эркектер келсин, же бул эле улут келсин деген бул фашизм элементтери да. Буну жаштарды кээ бир саясатчылар артынан туруп алып тукуруп атат. Себеби ушул жаштар барып, аркы жашы улуураак да. Ошол өтпөй калсын деген эле саясат. Бул атайын. Демек жаштардын артында бирөө бар деген. Сөзсүз түрдө мына ошол жаштар деп келип, Бабанов кайра келип ушул жаштар көрсөтүп атпайбы? Бабанов жаш. Бабанов көзүн жашы узуп деген. Эми кары деле эмеспиз биз, элүүгө чыгып калдык да. Анан жаштар болду. Значит, жаштардын артында Бабанов туруптур, жаштардын артында Атамбаев туруптур. Кайра ошол жаштар келип ошолор сүрүп чыгарып атпайбы? Анан азыр бул нараазычылык акциясында шайлоодон келип чыкпадыбы? Тооба. Ушул шайлоого бийликчил деген 3 партия өтүп кетип, ошого карата нараазычылык акциясынан болуп чыкты. Анан азыр шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды, кайрадан шайлоо өткөрүлөт деген болот да. Анан ушунда 4-октябрда катышкан 3 партия эгер кайра шайлоо болсо, ушул 3 партия шайлоого катыша алабы? Катышса болобу? Менин оюмча, биздин өзүбүздүн ушул кыска тарыхыбызда акыркы 20 жылда билебиз. Баягы 1-2 революциядан кийин алга Кыргызстан, Ак Жол, кийин СДПК катыша албай калды го. Катыша албайт. Себеби анын жетекчилеринин бети күйүп калды, бир моралдык жактан. Экинчиден, ал партияга акыл эси бар киши барбайт. Ошондуктан бул партия катыша албайт, люстрациясы жок эле катыша албайт. 3 эмес 2 партия жөнүндө айтып атам да. А 3-чү партия Кыргызстан партиясы, менин оюмча, булар барат, себеби булар андай эле берки 2 партияда эле катуу эме жок да, мындай жаман көрүү, мындай жек көрүү жок. Айтайын дегеним, ушул 3 партия өтүп кетип, президентти жаман көрсөтүп койду да. Сөзсүз. Анан негизи коомчулук президенти кетсин дагы же баш мыйзамга каршы көтөрүлгөн жок да. Ооба. Анан бул негизги митингдин максаты, нараазычылык акциясынын максаты шайлоону кайра жокко чыгарып, шайлоону кайра өткөрүү эле. Анан кийин ал учурда таптак эле башка нукка бурулуп кетти. Кандай себептерден улам бул бурулуп кетти? Кимдер буга күч колдонуп башка жака буруп кеткени кимдер? Эми бизде өзү саясатчылар бар. Ушундай учур болуп калса, биз бийликти басып алып каалаганыбыздай жасайлы, баягы биздин идеябызды ишке ашырабыз деген топтор бар. Экинчиден, сырткы күчтөр бар. Бизде демократия өнүкпөсүн, авторитардуу режим болсун, бир президент болсун, ошол президент аркылуу гана кыргыз элин мыкчып кармап турабыз деген улуу державалар бар. Ошолордун кийлигүүчүсү бар. Ошолорго ишенип алып, ушу көп биздин жигиттерибиз күйүп кетип атат да. Баягы артында генералдар турат бул державанын деген, ошондой сырткы күчтүн таасиринен болуп атат. Эгер сырткы күчтүн таасири болбогондо, менин оюмча, жокко чыкмак, жокко чыккандан кийин эле убактылуу эме отставка кеткен өкмөт иштеп турмак, шайлоо жаңы жарыя болмок да. Сырткы күчтөр буну козутуп, күчөтүп жиберди. Эми мисалы бизде өлкөдө бир эле экс президент деген макамы бар, Роза Отунбаева бар. Ооба. Анан ушундай кырдаал жаралып калган учурда ошол экс президентти дагы колдонуп бир кеңешке тартсак болот беле? Сөзсүз түрдө. Анан экс президент деген макам эмне үчүн, кандай учурда колдонуш керек? Экс президентти мен Роза Исаковна менен бир канча жолу жолуктум. Ушул окуядан кийин окуяга чейин ал киши кече президентке да келип чыгыптыр, Сооронбай Шариповичке. Ал киши катуу аракеттерди кылып атат, саясий күчтөрдүн баары менен сүйлөшкөнгө аракет кылып атат. Анан биз форум өткөзүп, медиаторлор форуму. Ошол кишини Эркебаевди, Ашыралиев аксакалды, дагы бир жаш жигитти кошуп, ушул
президент менен бүт бардык күчтөр менен отуруп сүйлөшүп ошо диалог уюштуруңуз деп биз 2 күн мурда жыйын өткөзүп ошого полномочия бердик. Ал киши аракет кылып атат. Мен кече дагы жолуктум, ошол киши ошондо айтты. Президент кирип сүйлөшүп чыктым деп. Азыр бизде ал киши да айтып атат. Сооронбай Шарипович легитимдүү президент, буга спор жок, талаш жок буга. Биздин бардыгы сүйлөшүүбүз ошонун тегерегинде болуш керек. Президент легитимдүү, анан биз азыр кантип мыйзам талаага келебиз, шайлоону кантип өткөзөбүз. Социалдык маселелер, баягы кышка даярдык, баягы экономикалык, чарбалык маселелерди баягы аксатып албашыбыз керек да. Анан шайлоого тезирээк даярдап, жаңы жылга чейин шайлоону бүтүрүшүбүз керек. Шайлоону канча узаткан сайын бизде башаламандык ошончо күчөйө берет. Анан дагы бир тактап коюучу суроо да. Жогорку кеңештин депутаттары ушундай кырдаалда чогулуп, ушундай маселени чечиш керек эле да. Бирок булар бир жакка чогулса, бирөө бир жакка чогулуп алып, эки жаат болуп калады. Буларга бир чара көрүлөбү, бир жоопкерчиликке тартылабы? Сөзсүз да, мыйзам, одоно мыйзам бузуулар болсо сөзсүз чара көрүлүш керек. Менин оюмча кийинки келген парламент өткөн окуяларга, өткөн шайлоолорго, шайлоону бузгандар жөн эле кала бербеш керек. Баары жазасын алыш керек. Антменинче бул нерсе кайра кайталана берет да. Мен ойлойм, азыр президент түшүндү баарын. Биз айтып атканбыз буга чейин, деп атканбыз. Ушул партиялар шайлоо туура өткөзбөсө, баягы стабилдүүлүк бузулат деп. Эгерде президент тегеректери кайра учурдан пайдаланып реванш алабыз, кайра өзүнүн партиябызды өткөзүп алабыз десе, анда булар терең жаңылышат. Ошондуктан азыр өтө калыс болуш керек. Өзгөчө президент, анын президентти колдоп аткан күчтөр дагы буну айтыш керек, билип туруш керек. Шайлоо таза өтүш керек, анан шайлоо мыйзамын өзгөртүшүбүз керек. 6 декабрга чейин жарыялайт деп атпайбы? Шайлоонун 5-6 статьяларын өзгөртүш керек. Мисалы 7%, 3% же 5% өчүрүш керек. Мен оюмча 3-4% болсо бул идеалдуу болмок. Ошондо коомдун көпчүлүк катмары парламентке бармакта, жаштар деп атпайбызбы? Жаштардын партияларда өтмөк. Партиялык тизме эмес, партиянын ичинде ар бир кишиге эл өзү добуш бериш керек. Баягы партиянын лидери койбойбу, ким деп атат? Эл добуш бериш керек, аны киргизиш керек. Анан бизде 10-жылы мыйзамдаштырып койгондо добуш сатып алуу. 50 миллион болчу мурда фонд, партиянын фонду максимум. 300 миллионго чыгарып коюшкан. Бул деген 60 миң кишиге айлык бере берсең, сатып алсаң да, мыйзам чегинде сатып алсаң болот деген сөз да. Ошону ошого түшүрүш керек. Ушундай жагдайлар бар да. Ошентип алса, ошондой болсо шайлоо таза өтөт эле дагы. Анан шайлоону таза өткөзүшүнө бийлик, өкмөт, азыркы өкмөт, техникалык өкмөт өтө катуу туруш керек. Баягы сатып алуу, административдик ресурс колдонууга өтө катуу аракет кылса эле сатып алуу болбойт. Таза шайлоо таза болот. Эми идеалдуу болбосо дагы салыштырмалуу таза болот. Коомчулук масса ынанган шайлоо болот. Ошол парламент легитимдүү парламент болот. Ошол келип түзгөн парламент жок дегенде 7-8 партия түзөт. Алар ымала менен бир ымалага келип бир өкмөт дайындашат. Ал өкмөт да стабилдүү болот. Ошондо президентке дагы, элге дагы баары жеңил болот да. Ошондо мыйзам иштейт. Ошондо биздин конституциябыз жаман деп атпайбызбы? Конституция жаман эмес. Конституцияны иштете албай атабыз. Ошондой учурда конституция иштемек. Мына шайлоо учурунда сатып алууга тыюу салыш керек деп атпайсызбы? Сатып алуудан дагы көп форма 2 менен ашып келгендер. Форма 2-ни жок, форма 2-ни иреттештириш керек. Мисалы, негизин далилдеш керек. Ал келип Бишкекте жашап атып, каттоосу ошто болсо. Негиз далилдеш керек. Автобус менен алып келип эле далили жок эле каттоону токтотуш керек. Далил болсо, же ушул жерде жашаганың жөнүндө, же ушул жерде иштегениң жөнүндө, же ушул жерде узак убакытка чейин ооруканада жатасың. Ошону далилдеген колуңда тактама болсо, ушу тактаманын негизинде гана форма 2-ни кабыл алыш керек да, пайдаланыш керек. Дагы бир ушу жогорку кеңештин айланасында бир суроо берейин. Бизде негизи өкмөт башчы шайланып же бийлик бутактары шайланган учурда биздин депутаттар ага бир кырдаалдан же бир маселени чечиш үчүн суроолорун бербей эле ошол жаңы келген күндөн баштап жагалданып, мактап калышат да. Бирок ошол өкмөт башчы кетип жатканда алар тепкилеп, жамандап жатып калышат да. Буну менен биздин депутаттар эрксиз экендерин көрсөтүп койбойбу? Бул мындай да, ошон үчүн баягы чимкирик парламент деген аты конмодубу? Бунун негизи башында таза шайлоо эмес, Атамбаевдин тизмеси менен келгендер. Атамбаев түбүнө жетти булар. Парламент өткөн тополоң болбой калып калганда, чимкириктен да жаман болуп булар
Соромай Жээнбековдун түбүнө жетмек да. Могу эл көтөрүлүп, баягы эл көтөрүлүп, бул баягы коомдук өнүгүүнү туура багытка буруп койду десе болот да. Ошондуктан сапаты начар парламент жагалдануудан башкага жарабайт булар. Жагалданат болушунча. Баягы ооматтын келгенде. Оомадан тайып баштаганда ташбаран калышат да булар. Сиз буга чейин шайлоо алдында өлкө башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кылдыңыз эле, видео кайрылуу. Ошол кайрылуудан бир майнап чыктыбы, жыйынтыгын бердиби? Кайрылуум боюнча мына аябай көп көрдү, аябай катуу реакция болду. Мен шайлоонун учурунда жасадым да. Президент тарабынан, анын айланасы тарабынан эч кандай реакция болбоду. Шайлоону ошол өткөзөбүз деди. Мен укпады да. Ошондо укканда биримдик менен эле Мекенин тымагын Мекенин Кыргызстанды четке чыгарганда бел 3-чү партияны тийбей эле койсун. Анда шайлоо салыштырмалуу таза өтүп бүгүнкүдөй болмогон эмес. Менин оюмча булардын баары түшүнүп отурат. Мага саясатчылар, көчөдөн жолуккан жөнөкөй элдер ошол менин кайрылуумду көргөндөр. Көзүңүз ачык экен деп айтып атышат. Сиз айткан 100% туура болду депчи. Эми мына дагы бир жакшы нерсе, мына сүйүнүп кубанычтуу нерсе, 5-10 жылдар өбөлсөргө караганда элдин деңгээли саясий маданият аябай өстү. Ошондуктан мародерство болгон жок. Ошондуктан ошол жерден ак үйдү басып алып резиденцияга барып президентти кууп жок кылабыз деген жок. Баягы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты, эл тынчып калды да. Көчөдө азыраак эле киши калды. Мамлекет стабилдеше баштады. Бул деген биздин элдин маданияты, саясий маданияты өскөндүгү. Экинчиден, коркутуп атышты да, түндүк түштүк деп. Мен буну 10 жыл айткам, түндүк түштүк Бакиев үчүн, Атамбаев үчүн түндүк менен түштүк чабышпайбыз да. Элдин акылы жетет да. Кече Атамбаев көчөгө чыгып алып кайра айтып атат. Менин жерим бул деп. Атамбаевди азыр камап атышат го. Мен бул боюнча дагы кайрылып айтам эмеге, укук органдарына. Атамбаевга регионализм, бөлүп жаруу деген статьяны кошуш керек. Ал статья менен ал террористтер менен отурат түрмөгө барганда. Регионалдык, диний, улуттук бөлүп жаруунун түрлөрү да булар. Ошону бөлүп жаргандар түрмөдө өзгүнчө кармалат. Атамбаевга бул статьяны сөзсүз колдонуш керек. Себеби муну бөлүп жаруу бир эле жолу эмес, бир канча жолу болду. Негизи ушул кырдаалга жеткизбей, ошол нааразычылык акциясы башталган учурда президент же Борбордук шайлоо комиссиясынын бир жетекчиси чыгып, шайлоо кайра өтөт деп койсо болот беле? Ушундай кырдаалга жол ачпаш үчүн. Болот эле. Ошол митинг башталган күнү 5-inde президент ошол күнү жок. Мен митингге барып катышып, митингде болдум да. Ошондо мен сөз сүйлөдүм. Бүгүн жокко чыгарсын дедим. Бүгүн жокко чыгарса эртең анда президент кетиш керек болот. Туура ошондой маселе жаралып калды да. Ак үйдү басып алды. Эртеси күнү президент кетиш керек болду же жокко чыгыш керек болду. Эртеси күнү анан президент элге кайрылып, 2 күндөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырма берди да. Борбордук шайлоо комиссиясы чыгып айтып койсо болот эле. Баягы биздин парламентибиз чимкирик да. Сентиз избиркомубуз да чимкирик да. Алардын акыбалы, өз алдынча чечим чыгаруу, алардын сапаты адамдык начар. Себеби бийлик ошондойлорду тандаган. Айтканыман чыкпаган деп. Ошондуктан могу шайлоодо, кийинки шайлоону биз ошол кече форумда, медиаторлор форумунда сунуш кылды. Мына Абдыган Эркебаев биз баарыбыз колдодук. Шайлоо бул сентиз избиркомдун моралдык укугу жок шайлоо өткөзгөнгө. Буларды баарын алмаштырыш керек. Жакын күндөр алмаштырыш керек дагы. Жаңы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөзүш керек. Биздин студиябызга өз убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү студиябыздын коногу саясатчы Бектур Асанов болду. Маектешкен мен Абдыганы Суранов болдум. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Рахмат, саламатта калыңыздар.